атын айтпай эле коеюн. Бирок Монголиянын бир чыгаан илимпозу, чыгаан археологу айтып атпайбы? Элчин мырза дейт. Монголияга жыл сайын 30дан ашык, 40тан ашык археология изилдөөлөр болот дейт. Япония, Корея, Турция, Казакстан, Россия, Америка, Венгрия, бүт Франция келип археология изилдөөлөр жасайбыз. Жыл сайын 30-40тан ашык болот дейт. Даже 100ге жетип калат кээде дейт. Анан ошолор казып атып эле кайсы жерге барбасын эле дейт. Бир жалаң айтпайын да 70-80% кassa эле кыргыздар чыга берет дейт. Кассаң эле баягы кыргыздар чыгат дейт. ДНКсын изилдесе эле баягы силердин эр адинаңар чыгат дейт. Анан ошону тамашалап айтып атпайбы? Силер уктап жүрө бересиңер, келбейсиңерби, археология изилдөө жасабайсыңарбы? Жок деген ошого биз 1000 3000 жыл бою атын өзгөртпөгөн ошо кыргыз сурларды изилдебейсиңерби деп тамашалады да. Анан ошонун тамашасынын негизинде анан мен биздин министрлер кабинетинин төрагасы урматтуу Адылбек Алишевичке кат жазып, ушундай кыргыз күмбөздөр бар экен. Жыл сайын бир жок дегенде бир $1 миллион болбосо дагы бир $500 миң акча бөлүп турсаңыздар бюджеттен, биздин археологдор келип ушуну тастыктап, ушуну печать басып, мөр коюп, бул кыргыздыкы, бирок Монголиянын менчиги болот. Монголиянын аймагынан табылды бул, Монголия менчиги, бирок бул кыргыз биздин ата бабаларыбыз деген мөр коюп кетсин деп кат жазсам, жакшы Адылбек Алишевич тапшырма берип, быйыл январь айында, эмки жылы Кудай буйрса ошо айтып атпаймынбы, археология изилдөөлөр башталып калат, Кудай кааласа.